сабыр кылайлы. Намаз окушор. Бүгүн кышында карда даарат алыш кыйын. Бирок эмне үчүн мен даарат алып атам туугандар? Муздака кыйналсам дагы мен намаз окуп атам. Неге мен мечитке барып атам? Эмне үчүн мен курсагым ачса дагы орозо кармап атам? Неге мен жалган сүйлөбөй атам? Неге садака берем? Неге зекет берем? Неге Аллага сыйынам, арамдан качам, адалга качам? Эмне үчүн? Ölüm периштеси менин жанымды алып аткан кезде азап менен эмес. Алланын пендеси бакыт. Алла сени жакшы көрдү, коркпостон жаныңды бер деш үчүн мен бул иштерди кылып атам. Өлгөндөн кийин пайгамбар алейхиссалам айткандай, момун адам өлө турган болсо, анын табутун көтөрүп кабырга алып кетип аткан кезде, көтөрүп кетип аткан досторуна табуттун үстүндөгү адамдын жаны келип туруп, мени кабырга этирак алып баргыла деп шашылыш үчүн мен кыйын болсо дагы бул 5 вакыт намазды окуп атам туугандар. Бул үчүн мен бул иштерди кылып атам. Силер дагы бул үчүн силер бул иштерди, бул ибадаттарды кыйын болсо дагы кылып атабыз барыбыз. Башка айлабыз барбы туугандар? Жок. Ошон үчүн урматтуу жамаат, колдон келишинче намаздарга, ибадаттарга бекем болойлу.